Бүгүнкү абал учурда Харуковдун көчөсүндө мушташ болуп жатат. Видео социалдык тармакта тарады. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип туруу үчүн видеонун ылдыйындагы подписация кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну баса кетиңиздер. Жана ошондой эле видеонун сол жак бетиндеги колду басканды да унутпаңыздар. Украинадан Венгрияга 100дөн ашуун кыргыз жараны эвакуацияланды. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Саат 13:00 107 кыргыз жараны Киев шаарындагы чогултуу пунктунан Венгрияга эвакуацияланды. Алардын 34 жашы жетелек өспүрүмдөр деп билдирди ал. Буга чейин Украинадагы Кыргыз өлкөсүнүн элчиси аймакта коменданттык саат аяктан соң жарандарды эвакуациялоо иштери башталарын билдирген. Беларуста өтүп жаткан Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсүндө Украина Крым жана Донбасстагы бардык орус аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылууда. Бул тууралуу украиналык басылмалар Зеленскийдин кеңсесинин жетекчисине шилтеме берүү менен жазып чыгышты. Маалымат кылайык, мындай позицияны Украина президентинин аппаратынын жетекчиси Алексей Арестович коюп жатат. Ал орус делегациясынын Крым жана Донбасстагы бардык орус аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылган. Учурда сүйлөшүүлөр уланып жатат жана сүйлөшүүнүн жыйынтыгы расмий жарыялана элек. Германиянын Шальке футболдук клубу расмий сайтында Орусиянын Газпром компаниясы менен келишим мөөнөтүнүн мурда токтотулганын жарыялады. Шальке 04 клубунун директорлор кеңеши байкоочу кеңештин макулдугу менен Газпром менен өнөктөштүгү мөөнөтүнүн мурда токтотуу чечимин кабыл алды. Аткаруу кеңеши жана байкоочу кеңеш учурдагы башкы демөөрчүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө жана кошумча маалымат убагында жарыяланат деп айтылат клубдун билдирүүсүндө. Газпром компаниясы германиялык клубга 2007 жылдан бери демөөрчү болуп келет. Өнөктөштүк мамилелерди түзүүнүн аркасында клубдун спорттук формасынын алдыңкы бетинде Газпромдун логотипи болгон.